Тегерандагы саммитте Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Путинди күттүрдү. Украин президентинин жубайы Елена Зеленская Америкадан курал-жарактан жардам кылууну өтүндү. Кыргызстанда Борбор Азия лидерлеринин 4-чү кеңешме жолугушуусу өттү. Соц тармактарда согушка каршы флешмоб башталды. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Медиа Хаб ар апта соңунда так жана туура маалымат берет. Адатта баары Путинди күтүшөт, бирок бул жолу Эрдоган Путинди күттүрүп койду. 19-июлда Тегеранда Сирия маселесине арналган саммитте Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын президенти Владимир Путинди дээрлик 1 мүнөт күттүрдү. Бул учур жакпай жатканы Путиндин кабак кашынан билинип турду. Ал эми Эрдоган эч нерсе болбогонсуп жылмайып келип, коллегасынын акыбалын сурады. Путин өзү жолугушууларга кеч келип, протоколду бузуп, башка президенттерди да далай күттүргөн. Анын ичинде Эрдоган да убагында Путинди 2 мүнөттөй күткөн эле. Эми өчүн алган сыяктанды. Анын үстүнө азыр Украинада согушка байланыштуу Түркиянын барк баасы артып турган учур. 1-2 мүнөттүк күтүү биз үчүн эч канча сезилбегени менен дипломатияда тоготпоостук кыр көрсөтүү катары саналат. А негизи Ирандагы жыйында орус, түрк, Иран президенттери эмнени талкуулашты? BBC-нин орус кызматы жазгандай, Путинге аталган саммитке катышуу абдан маанилүү эле. Ал муну менен жалгыз эмес экенин, Ирандын колдоосуна ээ экенин көрсөткүсү келди. Батыштын санкциялары Иран менен Орусияны тагдырлаш кылууда. Буга чейин Иран Орусияга жүздөгөн дрондорду берери кабарланган эле. АКШнын улуттук коопсуздугу боюнча кеңешчиси Джейк Салливан болсо, орус делегациясына Иран дрондорду эбак эле сыналып көрсөтүлгөн деп билдирди. Ошол эле тапта Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян италиялык La Repubblica гезитине курган маегинде Украинадагы согуш күчөп кетпеши үчүн өлкө кандайдыр бир аракеттерден баш тартат деп айткан болчу. Абдуллахиян Иран менен Орусиянын ортосунда коргонуу тууралуу келишим бар экенин ырастап, бирок аталган согушта эч бир тарапка жардам бербей турганын кошумчалаган. 19-июлда саммитте Орус Газпрому менен Иран улуттук нефть компаниясы 2 газ жана 6 нефть кенин иштетүү боюнча $40 миллиард келишим түзүштү. Бул кадамдар Иран Орусиянын союздашы экенин ырастап тургандай. 20-июлда Украин президентинин жубайы Елена Зеленская Американын Конгрессинде сөз сүйлөп, курал-жарактан жардам кылууну өтүндү. И я призываю всех вас, от лица всех погибших, от лица всех, кто потерял свои руки, ноги, от лица всех тех, кто еще жив, кто ждет, чтобы члены их семей вернулись с фронта. Я сейчас прошу вас о том, о чем я никогда бы не стала просить в другой ситуации. Я прошу оружие не для того, чтобы воевать на чьей-то чужой территории, а для того, чтобы защищать наши дома, для того, чтобы сохранить жизни наших людей. Я прошу системы ПВО для того, чтобы сбивать ракеты, которые летят на наших детей, на наши дома, для того, чтобы эти ракеты не убивали целые семьи и калечили наших детей. 15 мүнөттүн ичинде Зеленская каза тапкан жаш балдарды, үй бүлөлөрдү эскерип, эң биринчи эле эне жана жубай катары суранып жатканын белгиледи. Конгресстин мүчөлөрү Зеленскаяга тура калып кол чабышты. Голос Америки жазгандай, Конгресс Украинага жардамдын кезектеги топтомун берүүгө даяр экенин билдирди. Республикачылардын сенатору Линдси Грэм Украина америкалык аскерлерди эмес, Америка куралын сурап жатканын айтып, 2023-жылга чейин заманбап курал жана экономикалык жардам жеткирүү боюнча чечим кабыл алууга ыңгайлуу учур деди. Зеленская Вашингтондо АКШ президенти Джо Байден жана жубайы Джилл Байден менен да жолукту. Ал эми эртеси күнү Ак үй Байден коронавирус жугузуп алганын кабарлады. Байден обочолонуп ишин улантууга өттү. 79 жаштагы президенттин абалы жакшы деп расмий айтып жатышат. Ал арада Азаттык үн алгысы АКШ Украинага аскердик учактарды берүү маселесин караштырып жатканын жазды. Эми өзүбүз жакка келсек. Борбор Азия лидерлеринин 4-чү кеңешме жолугушуусу өттү. Анда достук, ынтымактык келишими сунушталып, бирок эки өлкө лидери кол койбой койду.
20-21 июлда Чолпон Ата шаарына Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери чогулушту. Өзбекстан менен Казакстан президенттери Шавкат Мирзиёев менен Касым-Жомарт Токаев Ысык-көлгө бир күн эрте келишип, Садыр Жапаровдун сыйын көрүштү. Алар үчүн атайын маданий программа даярдалып, сый тамактар коюлду. Ал эми Тажикстан менен Түркменстандын президенттери Эмомали Рахмон менен Сердар Бердымухамедов 21 июлда учуп келишти. Жыйында алгачкы сөздү Касым-Жомарт Токаев сүйлөдү. Ал учурдун чакырыктары менен коркунучтарына бирге каршы турууга чакырып, Шавкат Мирзиёев Карагалпакстандагы окуялардан улам региондо тынчтыкты бузууга аракеттенген күчтөр бар экенин белгиледи. Тажик президенти Эмомали Рахмон көбүнчө терроризмдин коркунучу менен Афганстандагы кырдаалга токтолду. Ал эми Сердар Бердымухамедов да Борбор Азияда тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу керектигин айтты. Ал эми Садыр Жапаров Кыргызстандын суу сактоо жана топтоо аракеттери ушул күнгө чейин өз баасын ала элек деп белгилеп, суунун башындагы өлкөлөргө да пайдалуу механизмди иштеп чыгуусун сунуштады. Консультативдик жолугушууда достук, ынтымак, коңшулаш жана өнүгүү келишими кабыл алынды. Бирок маанилүү документке Тажикстан менен Түркменстан башчылары кол койбоду. Ага алар өз өлкөлөрүндөгү ички жол жоболор аяктагандан кийин кол коюшат деген дипломатиялык шылтоо айтылды. Евразия нет басылмасы эки өлкөнүн кол койбогонунан улам жолугушуу максатына жеткен жок деп жазды. Декларациянын пункттарынын бири 5 мамлекеттин ортосундагы бардык жаңжалдарды диалог жолу менен чечүү болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселеси бар экенин эске алганда, бул документ маанилүү болчу. Кийинки консультативдик жолугушуу Тажикстанда 2023 жылы өтмөй болду. Борбор Азия мамлекеттери өз алдынча союз түзүүгө 30 жылдан бери аракет кылып келишет. 2004 жылы Борбор Азия мамлекеттеринин союзуна Орусия кошулуп, ал кийин Евразес болуп калды. Кийин ал Евразия экономикалык биримдигине айланды. Анткени менен консультативдик жолугушууларды Борбор Азиянын мамлекеттери өз алдынча өткөргөнүн, анын үстүнө Орусия, Украина согушуп жатканда өткөрүшкөнүн эске алып, алдыга карай бирге өнүгүүгө жакшы жашаан болду деп айткандар да жок эмес. Европада күндүн ысыгынан улам токойлор өрттөнүп, адам өмүрлөрү кыйылууда. Европада деле күн кайнап жатат. Абанын табы 40 градустан кыйла ашканына көп болду. Deutsche Welle кабарлагандай, Франциянын Бордо шаарына жакын аймакта 15 000 чарчы гектар токой өрттөнүп кетип, миңдеген адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Ал эми Германиянын улуттук паркында ири өрт чыкса, Испанияда болсо токойдо чыккан өрттөн бир жумада 500дөн ашуун киши набыт болду. Ал эми Улуу Британияда бийлик күн ысый турганын эскертип, ооруканалар ысыктан жабыркагандарды кабыл алууга даяр турат. Ушул тапта Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанда да күн аябай ысыды. Термометр 42 градуска чейин көтөрүлдү. Мындай ысыкта тамак аш издеп, айылдарга аюулар да түштү. Тилекке каршы айнун тиш салуусунан Чоңалайда бир чек арачы каза болду. Эксперттер ашкере аптап сакталып калат деп кооптонушууда. Күндүн ысышына экосистеманын бузулушун, климаттын өзгөрүшүн себеп көрүшөт. Орусия 4 айдын ичинде канча жоготууга учурады? BBC'нин орус кызматы Медиазона менен бирге Орусиянын Украина менен согушта жоготууларын эсептеп чыкты. 22 июлга карата журналисттер 5000ге жакын жоокер жана офицер каза болгонун маалымдашты. Акыркы убакта офицерлер өзгөчө көп кырылууда деп жазат BBC. 2 аптада эле 30 орус офицери набыт болгон. BBC мунун себебин Украинага америкалык Хаймарс реактивдүү артиллериялык система келип түшкөнү менен байланыштырды. Анткени аталган курал эң жогорку тактыкка ээ. Өлгөн офицерлердин арасында аскерий учкучтар бар. Июлдун аягына карата Орусия жок эле дегенде 50 аскерий учкучунан ажырады. Аларды даярдап чыгууга өтө узак убакытты жана чоң каражатты талап кыларын белгилей кетели. Ал эми АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын башчысы Уильям Бернс алардын эсебинде Орусиянын жоготуулары 15 000ге барат деди. Ага чейин Британ чалгын кызматы орус тараптан 20 000ге жакын аскер каза болгонун билдирген эле. Орусия коргоо министрлиги өз жоготуулары тууралуу марттан бери маалымат бере элек. Айтмакчы, биздин иликтөөчүлөр Украинадагы согуш майданына Борбор Азиялыктарды, анын ичинде кыргызстандыктарды кантип азгырып жатканы тууралуу иликтөө жарыялады. Анда Вагнердин жеке аскердик компаниясы ири суммада айлык беребиз деп аскердик даярдыгы жок эле адамдарды чакырып жатканы далилдер менен көрсөтүлгөн. Биздин каналдан ал иликтөөнү көрүңүз.
Соц тармактарда согушка каршы флешмоб башталды. Орусиялык белгилүү экономист Сергей Гуриев Эркин Орусия эл аралык фонду менен биргеликте «Нет войне» акциясын баштады. Гуриев өз сөзүндө согуш дүйнөлүк экономиканын 1 триллион долларын жок кылганын айтып, дүйнөлүк ичкидүн жыйым кескин кыскарганын белгиледи. Война – это ужасное преступление и трагедия. Десятки тысяч убитых невинных граждан, миллионы беженцев. То, что делает Владимир Путин сегодня в Украине, это преступление против международных законов, это и преступление и по российским законам. На этот триллион можно было бы изобрести новые вакцины, создать новые технологии для безуглеродной экономики. Можно было бы победить глобальную бедность. Вместо этого Владимир Путин уничтожает будущее нашей планеты. Гуриев чет өлкөдөгү орус жарандарына кайрылып, аталган видеону бөлүшүүгө чакырды. Орусия менен Борбор Азияга Боинг учактары 20 жылдай сатылбайт. Bloomberg Американын Боинг корпорациясы 2041 жылга чейин кардарларына 41170 учак сунуштай турганын жазды. Орусия Украинага кол салгандан тартып, АКШ жана башка мамлекеттердин санкцияларына кабылганын эске алуу менен Боинг Орусияга учак сатуу токтотууларын билдирди. Корпорация 2022-2041 жылдар аралыгында учактарды сатуу картасын жарыялады. Анда Орусия менен Борбор Азия боз түс менен белгиленген. Демек, жакынкы 20 жылда бул региондорго учак сатуу пландалган эмес. Эмне үчүн америкалык компания Борбор Азияга да учак сатууга ниеттенбей жатканын так себеби азырынча белгисиз. Анткени менен эске салчу жагдай бар. Июль айынын ортолорунда АКШнын каржы министрлиги Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды, Орусияга жана Белоруссияга санкциядагы товарларды өткөрүп бериши мүмкүн болгон транзиттик өлкөлөрдүн тизмесине киргизген болчу. Айрыкча Американы аскердик максатта колдонулуучу техникалар тынчсыздандырат. Кыргыз бийлиги аталган окуяга комментарий берген жок. Бул маселе Борбор Азиянын лидерлеринин жолугушуусунда да көтөрүлгөн эмес. Ал эми ишкерлер Кыргызстандын аталган тизмеге кириши атамекендик товарларды экспорттоодо кандайдыр бир тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн деп чоочулашат. Кыргызстан Орусия менен рубль менен эсептешүүгө өттү. Экономика министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка кыргыз-орус товар жүгүртүүсү толук орус рублине өткөнүн билдирди. Мунун себебин министр Орусияда SWIFT системасы чектелгени менен байланыштырды. Кыргызстан күйүүчү майды да рубльга сатып ала баштады. Орусиянын бир катар банктары SWIFT банктар аралык төлөм системасынан февралдын аягында эле өчүрүлгөн. SWIFT бул финансылык мекемелердин дүйнөлүк кооперативи. Ал эл аралык каражат агымын камсыздаган маанилүү коммуникативдик инфраструктуранын бир бөлүгү болуп эсептелет. Достор, каналга катталып, пикириңизди калтырыңыз. Медиа Хаб чындыкты айтат. Кийинки аптага чейин көрүшкөнчө.